Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Арстан менен коён. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийининен алыс чыкчу эмес. Бир күнү коркуп үйүндө жата берип, кантип күн көрөм? Атасынын көрө, баатыр болоюн деп ойлоду да, ошол замат ийинден чыкты. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үрпөйдөп, так алдында турган арстанды көрүп койду да, жыгаштай катып калды. Арстан коёндун жанына келип, бакыраң көзүм, колго түштүң эми сени жейин деп тиштерин кычыратты. Коён эсин жыйып, кантип кутулуштун аргасын издеди. Акыры арстанга жесең мейлиң, бирок айта турган сырым бар, деди. Анда тезирээк айт. Сен өтө күчтүүсүң, мунуңа толук ишенем. Бирок тетигинде кудукта сенден да чоң арстан бар. Ал бая күнү сени жейим деп ачууланып жатканын уккам. Оболу ошого бир беттешип көр. Күчүңдү көзүм көрүп калсын. Анан мени анан жебейсиңби? Эч кайда качпайм, сырттаным. Арстан чындап ачууланып, кана, кайсы жерде? Чытып баргын, деп буйрук кылды. Коён арстанды терең кудукка ээрчитип барып, ушул кудукта өзүң карап көр, деди. Арстан кудукту карап, өзүнүн сөлөкөтүн көрдү да, мен ушундан кантип кем кылайын? Күч сынашат, Кана, кармашып көрөлү, деп кудукка куюндап кирди. Сууга барып шалп эткенде гана өлөрүн билди. Ошентип коён амал менен арстанды өлтүрүп, анык макуу тура деп секирип жолго түштү.